өз күчү менен тестти жакшыртып туруп националдык университетти бүтүп атат, бирөө чет тилди, бирөө тарыхты да. Бирөө 19-жылы бүткөн, бирөө 15-жылы, 16-жылы ушундай бүткөн да. Ошондон бери до сих пор ошол дипломдор ошол жакта жатат. Эмне? Отработка жок деген сылтоо менен. Националдык университеттин чет тилин бүткөн кызымды байгыны жиберсем, буларда жазылып бар экен. Совет директору чыгарыптыр да. Националдык университеттин отдел кадрына барса, алар айтып атат. 19-жылы бүтүп турсуң, сенин дипломуң берилбейт. 20-жылдан беркилерге берилет деп менин кызымды кайра айдап чыгып атышат. Эртеси күнү мен директорго чейин чалып байланышып туруп, кайра кызымды киргизсем, 22-жылга деп мына совет директорунун чыгарган приказы бар, биз ошо 22-жылы бүткөндөргө гана беребиз деп жооп берип атат да. А эмне үчүн 19, 18, 17, 15-жылы бүткөн дипломду ала албай жүргөн карапайым калктын балдары миграцияда жүрүп дипломун ала албаш керек. Кыргыз Республикасынын жогорку жана кесиптик орто билим берүү чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларын бекитүү жөнүндө токтом негизинде бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайын бүтүргөндөр 2 жыл иштешет. Ал эми орто кесиптик орто билим берүү чөйрөсүндөгүлөр болсо, алар 1 жыл иштеш керек да. Бизден министрлик менен ошондой эле жогорку окуу жайы атайын мектептер тандап ошол жака жиберебиз. Ошол мезгилде бүт шартын билип, эгерде мисалы үчүн ал Бишкек шаарындагы бүтүрүүчү боло турган болсо, негизинен ошо Бишкек шаарына дагы мектептер тапканга аракет кылып, комиссия ошол мектептерге жиберебиз. Бирок ошондой болсо деле, азыркы учурда айрым бүтүрүүчүлөр ошол бөлүнгөн жерине барбай, ар кандай шылтоолорду айтып, иштебей калган учурлар болот. Бул албетте өтө мындай, кандай десем, билим берүү системасына мындай бир жаман жагдай алып барат. Себеби мектепте мугалим жетпесе, атайын ошол мектепке мугалим жиберсе, алар барбай коюшат. Сентябрга чейин күтүшөт, октябрга чейин күткөн мектептин дирекциясы, мектептин администрациясы күтүшөт. Аларды качан келет деп, бирок алар тилекке каршы барбай коюшат. Бирок сөз барыш керек. Демек, бюджеттик негизги өкмөт тарабынан каражат бөлүндү, 4 жыл окуду, андан кийин ошол бөлүнгөн мектепке барып иштеш керек. Анан эгерде иштебей калса 3 жыл, мисалы үчүн 2022 жылга чейин 3 жыл болчу, анда 3 жыл иштеп, же болбосо акчасын толугу менен төлөп бериш керек да. Акчасын төлөп берсин, же болбосо мисалы үчүн студент бүтүрүүчү 2018 жылы бүттү дейли. Ал иштеген жок да. Шарт болбой иштебей калды, же мектепке баргысы келбей койду, же бизнес менен алектенип кетти. Анда толук ошол мезгилде контракттык окуу канча сом болсо ошону төлөп бериш керек. Же болбосо азыр деле келип ошол мектепке 3 жыл иштеп бериш керек. Мүмкүн 1 жыл иштеп токтоп ушундай болот, эми жашоодо ар түрдүү шарттар. Бирок дагы деле 2 жыл иштеп койсо, ошо менен бириктирип туруп эле диплом алууга мүмкүнчүлүк бар.